Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуубуздун бүгүнкү темасы Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгүнө кандай баа берүүгө болот? Студиябыздын коноктору Талант Мамытов, Айсулуу Мамашева жана Кенжебек Бокоев. Кош келдиңиздер. Сессиялык жылды жыйынтыктоо алдында турабыз. 1-2 аптадан кийин тыныгуу болот Жогорку Кеңеште. Ошонун алдында сиздер өзүңүздөр мына депутат катары жасаган ишиңиздерге кандай баа бересиздер? Жалпысынан бул мөөнөт бүгүнкү күнгө чейин көп чоң айырмачылыктар болду. Анткени жалпы ошол чоң өзгөрүүлөр болду десек жаңылбайбыз. Анткени жаңы өлкөбүздө башчы келди. Биринчиден өлкөбүздө парламенттин ичинде дагы бир топ ушу шайлоодон кийин дагы өзгөрүүлөр болуп, анан бир жаңы нукка кеттик. Ичинде мен айтат элем, жалпысынан бир өзгөрүүлөргө карай чоң кадамдар болду да. Бул ичинде мисалы айтсак, чуулгандуу фактылар аныкталды. Бул ошол маселелерге парламент так анык өзүнүн позициясын көрсөтө алды. Бунун ичинде ар бир фракциянын чыгарган чечимдери чоң мааниге, анткени өлкөбүз үчүн, мамлекетибиз үчүн бул чоң бир өзгөрүлүшкө өбөлгө болот деген ойду айтып кетмекчимин. Бирок эми жалпы парламенттин ишин алганда көп эле мындай саясий окуялар, процесстер болуп кетти. Ал эми мына жеке депутат катары бир жылдын ичинде өзүңүздүн жасаган иштериңизди мындай анализден өткөрө алдыңызбы? Албетте, биз бир топ жалпы фракциянын бизде партиянын алкагында мыйзамдарды программа иретинде кабыл алганбыз. Ошол багытта биздин фракция менен биргеликте бир топ мыйзамдар өттү. Бул бардык багытта бирден бир мисал катары айтсак, бул билим берүү тармагында. Билим берүү тармагында биз эң негизден болуп ушул жанакы 3 тилдүү киргизүү, окутуу программасына киргизүү боюнча биздин фракция жалпысынан ошонун ичинде өзүм демилгечи болуп киргизгенбиз. Бүгүнкү күнү 52ден ашык мектептер ушул багыт боюнча өзгөрүлүп атат, окуп атат, программа алмашты. Мен ойлойм, келечекте бул жаштар, 3 тилди өздөштүргөн жаштар жалпы элге, мамлекетке кызмат кылууда көп артыкчылыкка ээ болот. Ошондой эле биздин көп жаштарыбыз четке чыгып иштеп атканда азыр, мисалы орус тилин сүйлөшкөндө, ошондой эле англис тилин сүйлөшкөндө же болбосо бир башка чет тилди үйрөнүүдө биздин жаштар чоң мындай артыкчылыктарга ээ болот да. Ал эми Айсулуу айым, сиз ушул бир жылдын ичинде мындай бир ошол коомчулук абдан талкуулап, кызыгып, чогуу ошол талкууга катышкан кайсыл мыйзам долбоору же кайсыл демилгени көтөрө алдыңыз? Сиздин ишиңизде кайсыл бир мындай аракетиңиз, демилгеңиз эсте калды деп ойлойсуз? Чынын айтсам, бул жыл биз үчүн аябай оор жыл болду деп айтсам болот. Ошондой эле биздин фракциябыз өзгөчө ушул мыйзамдын аткарылышы нугунда иштедик. Ушул коррупция менен күрөшүү нугунда иштедик. Анан ушул мындай демилгелерибизди ушул эмки сессияга мындай бир топ демилгелерди даярдап атабыз, жаңы мыйзамдарды даярдап атабыз. Ошол эле көп мындай бүт Кыргызстанга мындай таасир эткен мыйзамдарды даярдап атабыз. Бирок ушул 2018-жылы толугу менен ушул контролдук функцияга көбүрөөк салым коштук деп ойлойм биздин фракциябыз өзгөчө. Ушул коррупцияга каршы иштеген. Жеке өзүңүз ошол кайсыл маселеге көбүрөөк кызыктыңыз парламентте жүргөн бир жылдын ичинде? Ушул быйыл аябай чоң талкуу ушул ТЭЦтин тегерегинде болду. Анан чынын айтсам, ушул болгон Кыргызстанда болуп аткан ушул гранттар менен жана кредиттер менен иштеп аткан мыйзамдарын караштырып, ошол кантип ушул сфераны мындай тазалыкка чыгарып, ушул кантип бүт мисалы кетип аткан акчаларды биз
бүт кыргызстандыктарга көрсөтүп ушул кантип прозрачный кылсак болот деген нукта иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Анан ушул азыр бир демилгебиз бар. Ушул толугу менен кредиттик гранттык соглашениялар келгенде, ратификациялар келгенде, ушул ар бир тиешелүү комитетте бүт расходторун карап, анан ушул ишке ашырууга деген демилгени чыгарып атабыз. Ушул менимче көбүнчө коррупцияга каршы иштөөгө чоң жардам берет. Анткени өзүңүз байкагандай, ушул ТЭЦтин маселесин аябай көп чыгарып, аябай көп акча кетиптир. Анан каяка кеткенин эч кимибиз билбей калдык. Ошондой эле башка ушул тарых музейин карасак, ошондой эле онкология борборун кааласак, бир да тендер өткөзүлбөй, чоң курулуштар болуп, бирок ошол акчанын баардыгы эмнеге жумшаланганы толугу менен азыркы күнгө чейин дагы жообун ала албай атабыз. Ал эми Кенжебек Сатымкулович, сиздин абдан мындай бир эл аралап талкуулаган мыйзам долбооруңуз баягы бул айыл өкмөттөрүн, жергиликтүү бийликтерди түз шайлоо демилгеси болду окшойт. Бирок мына сессия жылы аяктап баратат, ал мыйзам дагы деле мындай толук кабыл алына элек. Андан сырткары дагы кандай ошол эл өкүлү катары мамлекетке кайсы тарабынан жардам бере алдым деп ойлойсуз? Эми жеке өзүбүздүн иш жөнүндө айтсак, парламентте мен ойлойм бир ушул сессиянын өзгөчөлүгү, биз ушул экинчи сессиябызда 6-чакырыштан бир сессияда 2 өкмөт шайладык да. Сапар Исаковдун, анан Абылгазиевдин өкмөтүн. Жылдын жарым Атамбаевдин убагында өтсө, калган жарымы жаңы президент менен башталды да. Ушул өзгөчөлүктөр болуш керек. Биринчи шайлаган өкмөтүбүздү уже каматып койдук. Мен ойлойм, бул сессиянын бир өзгөчөлүгү болду да. 30-чу премьер-министр азыр шайладык, бирок премьер-министрлерден камалгандардан мен ойлойм биринчилерден болду болуш керек. Азыр бир эмес, 2 премьер-министр уже камакта отурат. Бул парламенттеги, мен ойлойм, эми парламенттин жеке өзүнүн саясий чечими менен ушул иштерге бардык деп мен айта албайм. Мен ойлойм, бул жаңы келген президенттин саясий чечими менен ушул иштерге барып атат да. Мына ТЭЦтеги коррупциянын ачылышы, мына азыр 10 чакты өкмөт мүчөлөрү болуп жүргөн биздин инсандарыбыздын камалышычы, бул баягы коррупция болгон чоң күрөш чыныгы эми башталды. Мындай более жесткий вариантта башталды деп ойлойм да. Ал эми жеке өзүбүздүн мыйзам чыгаруу боюнча сиз айткан 1 жылдан бери өтпөй келаткан мыйзам, бул саясий чечим жок болуп эле мындай блок болуп тур да. Мындай карасаң баары эле колдоп атат. Биринчи окуудан өткөн 7 областты кыдырып чыктык, бирок ушу экинчи окууга киргизе албай жатабыз. Андан тышкары да жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жергиликтүү кеңештерде жооптуу катчы болсун деген мыйзам долбоорун киргизгем. Ал 3 окуу менен өтүп, президенттин каршы пикири менен келген. 1 жылдан бери дагы эле ушуну карай албай отурабыз. Андан тышкары азыр бир 5-6 мыйзам, жаңы мыйзам долбоорлорун киргизип ушул жогорку кеңеште каралып атат. Анын бирин мындай маанилүүрөөгүн айта кетсем, мына азыр коомдук угууга койдук. 1 айлык коомдук угууга жакында областарда 1-2 кыдырып бул боюнча неметебиз. Келечекте президент болом деген, жогорку кеңештин депутаты болом деген кандидаттар оор жана өтө оор кылмыштар менен соттолгондор келбесин деген чек коюп атабыз. Мыйзам долбоору менен. Бул мыйзам долбоору менен 5-чакырышта да киргизген. Бирок экинчи окуудан четке кагылып кеткен да. Мына азырда ошол мыйзам долбоорун мен сунуштап атам. Сөтөки биз келечекте ушундай оор жана өтө оор кылмыштар менен соттолгондор кандидат болуп туруп кире албасын деген чек коюу маселесин да. Андан тышкары мына мен жакында эле көтөрдүм, депутаттардын жергиликтүү кеңештерде 800 миңге жакын биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Мына ошол депутаттардын төш белгиси 2 жыл өтсө да бүгүнгө чейин берилбейт да. Мына ошону ЦИКтин жоопкерчилигин, же болбосо эмне үчүн 2 жылдан бери мына биздин баарыбызга төш белги берген, биз келе салып эле. Эмнегедир тендери баары өтүп кеткен, ал эми жергиликтүү кеңешке берилбейт. Мына ушул маселесин көтөрүп атабыз. Анан кийин көрсө ал жерде бир мыйзамда каралат деген бир норма киргизилип кеткен экен. Ошону азыр өзгөртүп тез арада бир мыйзамды да киргизип атам да. Мына ушул сыяктуу
бир нече баягы мыйзам долбоорлору, анан кийин парламентке тиешелүү мен сын пикир айтып келем. Эми сын пикир эмес, мен ойлойм 2010 жылдан бери жаңы конституция кабыл алынгандан бери парламент же болбосо канча парламенттин спикери болсо да биз бир парламенттин функциясын күчөтүү боюнча бир да мыйзамды өткүзбөптүрбүз да. Мына ошол жаатында мен мыйзам долбооруна дайындап киргизип атам. Мамиле биздин парламентке каралып милдеттүү түрдө отчет менен келе турган мамлекеттик бийлик органдарын башчылары отчет бергенде эгер канааттандырарлык эмес деген баалса, бүгүн эмне болору жазылган эмес. Мен ошону сунуштап атам. Алар автоматтык түрдө кызматтан кетирүү маселеси коюлсун деп. Ошондуктан биз парламенттин функциясын күчөтүш керек да. Биз президенттин, өкмөттүн функциясын күчөтүп келгенбиз. Бирок 8 жылда парламенттин функциясын күчөтөбүз. Чынында эле мына буга чейин жанагы айтылып атпайбы, эки президенттин тушундагы парламент болуп атат да бул. Чынында эле ошол президенттик аппараттын, өкмөттүн аппаратынын таасири алдында чечимдер чыгып келген. Бул парламент чынында эле бир жогору жакты карап турган парламент болду деген сындар айтылып кеткен. Азыркы учурда кандай болду? Мисалы, соңку учурда чынында эле бул ТЭЦтин айланасында сиз айткандай чоң иликтөөлөр болду, чоң саясий процесстер болду. Мына азыркы моментте парламенттин күчү, таасири кандай сиздин баамыңызда? Албетте, парламенттин ишине аралашкандан улам ошондой коррупциялык элементтер көбөйгөн да. Себептен кандайча аралашкан? Парламентке түздөн түз өзүнүн фракциясы аркылуу, же болбосо кээ бир депутаттар аркылуу өзүнүн кызыкчылыктарын лоббировать этип, же бир маселени көтөрүп чыккан болсо, ошону кое тургула, же көтөрбөсүн деген маселелерден улам көп коррупциялык элементтер жашырын калган. Чыккан эмес. Албетте аягы эмне болду? Аягы коррупциялык элементтер көбөйүп, бир нече долбоорлор, ири долбоорлор, бир нече миллион деген долларларга зыянга учуруп атабыз. Эң негизгиси ошол парламенттин ишине аралашканын кесеп этип. Анткени мындай парламенттин өзүнүн табияты бар. Бул жерде жалпы экиге бөлүнөт, коалициялык көпчүлүк, анан оппозициялык азчылык. Оппозиция болуп бөлүнөт. Ошол оппозициянын түздөн түз милдети система сдержек противовеса деп алар тең салмактуулукту сактап турат. Алар ошол өкмөттүн кемчилдигин аныктап айтып туруш керек. Ал эми өкмөт ошого карата түздөнүш керек да. Тилекке каршы андай функция болбой калды. Анан баары жабылгандан кийин буларга бир шарт түзүлдү дагы. Өкмөттө бир топ ушундай коррупциялык элементтер орун алып тамырлап кетти. Анын аягы бүгүнкү күнү мындай камоолор болуп атат. Ошондуктан Азыркы учурда ошо парламенттин абалы кандай? Эми азыркы жаңы президент келгенден кийин, Сооронбай Шарипович келгенден кийин албетте мына Коопсуздук кеңеште ачык жарыялады. Коррупцияга каршы күрөшөбүз, аяксыз күрөшөбүз деп. Албетте парламент дайыма ошондой демилгелерди бул жерде парламентте да бизде колдоп бергенге даяр. Колдоп беришти, фактылар ачылды, комиссиялар түзүлдү. Көзгө көрүнө алып келип туруп, тек кыскачтын баасын көрсөтсөк дагы моюнга албай, эл аралык комиссия түзүш керек деп турбайбы? Кенжебек Саттыкулович туура айтып атат. Анткени биз бүгүнкү күнү маселени көтөрүп чыгабыз, айтсак дагы алар көп нерсе көзгө илинбей калат. Анткени парламенттин функциясы жок. Орган расследование эмес, сот эмес, себептегенде биз үч бийликтин бир бутагыбыз. Биздин өз функциябыз бар. Бизде контролдук функциябыз бар, бирок негизги чечүүчү тергөө органы жана ар жакка барып акыркы чекитти сот коет. Демек, ошол багытта дагы биз албетте мыйзамдын алкагында өзүбүздүн полномочиядан, функциядан чыгып кетпестен биз койгон маселени дыкат карап, жана ошол жоопту берип, же болбосо саясий чечим кабыл алууга алар мажбур болуш керек, эгерде фактылар аныкталган болсо. Бирок тилекке каршы кээде болбой калгандан улам бизде ушундай жанакы парламент кээ бир учурда алсыз болуп калып атабыз да. Ошондуктан азыр андай шарттар жок. Бүгүнкү күнү парламент ээн эркин, жалпы мындай бир багытта иштеп атат. Бул ачыктык, айкындык жана эгер фактылар болсо, бардык эле фракциялар бир тараптуу чындык үчүн туруп берип атат. Эң негизги факт бүгүнкү күнү ошол. Көбүнчө ушул оппозициялык фракциялардын үнү угулбай калды, алардын жанагы протесттик добушу кулак сыртында калып келет. Дайыма эле бийликтеги фракциялардын сунуштагы мыйзамдары, демилгелери
98% колдоо менен өтүп кетет деген пикирлер айтылып жүрөт да. Мисалы сиздер деле чын эле парламентте мыйзамдарды талкуулоо учурунда көп эле сындарды айтасыздар, бирок акырына добуш берүүгө келгенде эле баягы көпчүлүк депутаттар ошол келген сунушту толук кандуу колдоп коюп атышат да. Азыркы учурда ушул оппозициялык фракция катары, оппозициялык фракциянын депутаты катары сиздердин дагы ролуңуздар өстү деп айтууга болобу? Сиздердин үндү башка фракциялардагы депутат коллегаңыздар угуп атабы? Сиз туура айтып кеттиңиз. Чын эле ушул Ата Мекен фракциясынын көп мыйзамдары өтпөй калды. Ошол эле менин коллегам Аида Салянованын көп жакшы мыйзам демилгелери бар болчу. Анын бардыгы өзүнүн ордун таба алган жок. Анткени ушул көп мындай добушка коюлганда өтпөй калган маселелер көп болду. Бирок бүгүнкү күндө менимче бул маселе өзгөрүлдү. Өзгөчө бүгүнкү күндө ушул буга чейин деле сын айтып келген Ата Мекен фракциясы болчу. Бүгүнкү күндө дагы сын айтып аткан Ата Мекен фракция болуп атат. Анан менимче ушул оппозиция катары биз өзүбүздүн ролубузду толугу менен аткарып атабыз. Анан ушул бирок башка фракциялардын Ата Мекенге болгон көз карандыгы менин оюмча өзгөрүлдү деп ойлойм. Анан мындан кийин демилгеленген мыйзамдар, жакшы мыйзамдар сөзсүз түрдө өтөт деген оюм бар. Андан сырткары жогорку кеңешке айтылып жүргөн эң көп сын пикирлердин бири бул депутаттардын ушул жогорку кеңештин жыйындарына катышуу маселеси да. Мына жакында эле Клуб KG деген агенттик атайын иликтөө жүргүзүптүр. Ошол жерде эң көп жыйындарга катышпаган депутаттардын тизмеси жүрөт. Ал жерде мына Кенжебек Бокоев 24 жолу келбептир. Айсулуу Мамашева 33 жолу келбептир деп мына алдыңкы сапта жүрөсүздөр да. Бирок ошол эле учурда сиздер сессияда дагы активдүү сүйлөп атасыздар. Бул кандай? Сиздер сессияга дагы көп келбей калып, анан кийин бул жакта дагы кантип активдүүлүктү көрсөтүп атасыздар, Кенжебек Сатыкулович? Эми активдүүлүктү жогорку кеңешке же болбосо депутатка мен ойлойм эл бериш керек бааны. Анткени шайланган кызмат орун депутаттын мамлекеттик кызматкери катары өзгөчө статусу бар. Мен мындайча айтканда эртең менен саат 8-де келип кечке 5-ке чейин отуруу милдети депутаттарда жок. Мына мисалы мен силер менен передачада отурам, бирок тигил жакта сессиянын отуруму болуп атат да. Мүмкүн ушул моментте фиксировать этсе, үчөөбүз тең жумушка келген жок деп коет да. Анан кийин экинчи жагынан мыйзамдар же болбосо башка маселелер каралганда жеке мен ар дайым жумушта болгонго аракет кылам, бирок ошонун ортосунда келип мына бүгүн эле бирөө Ысык Ата районунан жана башка мен элдерди да кабинетте кабыл алып атам да. Ошол моментте мындай 100% 8-ден саат 6-га чейин креслода отуруу милдет деп мен ойлобойм да. Бирок ошол эле учурда мен ак үйдө жумуштамын да, депутат катары. Айсулуу айым, сиз дагы ушул жанагы депутаттардын катышуусу тууралуу айтып койсоңуз, эң көп калган келбей калган депутаттардын бири экенсиз. Ушундай учурда сиздин аракетиңиз кандай болот? Мисалы, келбей калган 30тан ашыгын келбей калган депутат регламент боюнча мандатынан арылышы керек. Сессияга келбей калган. Мисалы сиздики мына бул расмий эмес маалымат 33 экен да. Анан кийин бирок ошол эле учурда биз көрүп жүрөбүз. Сиз тиги Ата Мекен фракциясынын атынан мындай активдүү эле, жандуу эле талкууларга катышкан депутатсыз. Бул ушул маселелер кандай чечилиш керек? Фракциянын ортосунда депутаттын өзүнүн баягы тиги жанагы ишке келүү же болбосо өзүнүн баягы тартибин көзөмөлдөө маселелери кантип чечилиши керек? Ушул сизде болгон маалымат 2017 жылдын мартынан баштап сентябрга чейин алынган маалымат болду. Бул учурда мен декретке чыккан маалы болчумун. Ушул 7 мартта кетип, октябрь айында ушул жумушка кайра келдим. 2017 жыл мен үчүн аябай мындай, кандай десем, өзгөчө жыл болду. Ушундай жакшы мындай маселе менен кетип, кайра жумушка келдим. Ошон үчүн балким сиз менин жоктугумду байкабай калдыңыз. Бирок ушул мындай айтсам, декретке чыккан маселеси ушул жогорку кеңеште биринчи жолу болуптур. Ушул
бүт мыйзамдарды карап чыксак, ушул башка менин коллегаларымды карап чыксам, мен эң биринчи жогорку кеңеште декретке чыккан айым болуп турмун. Анан ушул өзүмдүн закондук укуктарым менен пайдаланып, декретке чыгып келип, анан кайра жумушка чыктым. Ушул бүгүнкү күндө ушул активдүү мындай позициялар менен иштеп жүрөм. Аталган сизге турган маалымат официалдуу маалымат эмес. Анткени булар жеке себебин билбей эле мындай балким санашы мүмкүн да. Ал эми жөлүү себептер бар, жөлүү эмес себептер бар. Негизги мыйзам боюнча эгерде келбей калса бизде парламентте этика комитети бар. Ал жака маселелер коюлат, каралат. Жөлүү болсо анда каралбайт. Негизги парламенттин ичинде болуп даже депутат ичинде деле отуруп, анан тиги заседаниеде болбой калса, ал жерде жанакы жок деп коюшу мүмкүн да. А фактически бизде мыйзам боюнча ал жумуш ордунда болуп саналат. Себеп дегенде бизде жана чип менен киребиз да. Кабинетте отурат, балким телевидениеде отурат, же радиодо отурат, же тиги кабыл алууда отурат. Ошондой болгон учурлар көп. Менимче бул маалымат туура эмес. Экинчиден, депутат канча мыйзам көп кабыл алуу менен артыкчылыкка ээ болбош керек да. Депутат натыйжалуулук менен. Эгерде биз Кыргызстан жанакы эң ушул мыйзамды көп кабыл алуу боюнча мындай эң астыкка эч кимди кое бербейбиз да. Бирок мен бир нерсени айтат элем да, как юрист катары мыйзамдуулукту камсыз кылуу дагы бул эң чоң мааниге, эң негизги. Мыйзамдуулукту аткарууга багыттап, анан алардын бардыгын мындай камсыз кылуу дагы негизги парламенттин контролдук функциясына каралган да. Мындан сырткары ушул парламенттик системанын өзүндө дагы бир айрым бир кемчиликтер тууралуу айтылып кетет. Анын чекесин Кенжебек Сатынкулович жана айтпадыбы? Жанагы жогорку кеңештин күчүн арттыруу боюнча. Мисалы, ошол эле депутаттар мурдагы чакырылыштагы депутаттарга караганда чынында эле баягы коргоосу дагы төмөнүрөөк болуп калгандай сезилет да. Парламенттик башкарууга өттүк деген 8 жылдан бери көптөгөн депутаттар камакка алынып кетти. Анын ичинде оппозициялык депутаттар дагы бар. Мына 5-чи чакырылышта канча депутат камакка түштү? 6-чы мына сиздердин чакырылыштагы 3 депутат азыр камакта, бирөө издөөдө жүрөт. Мына ушул көрүнүштөр бул жогорку кеңештин саясий институт катары мындай күчүн арттырабы же төмөндөтөбү? Эң негизгиси бардык мыйзам алкагында болуш керек да. Бизде парламентте көбүнчө саясий өңүттө козголот. Көп сүйлөгөндөн же ошол парламенттин жанакы парламенттен чыгып тиги президенттин же болбосо кандайдыр бир топтун саясий кызыкчылыктарына каршы жүргөндөн. Мисалы үчүн Кумтөр маселеси. Кумтөр маселеси буга чейин канча кимдир гана көтөргөн эмес. Бирок тилекке каршы чечилбей келди. Анткени ошол учурда Кумтөрдү коргоп, сактап, анан бүгүнкүгө чейин сактап келаткан фактылар бар. Мына акыркы учурунда Сапар Жумакадырович дагы акыркы жанакы экологик маселе боюнча кол коюп бериптир. Мисалы, бүгүнкү күнү натыйжасы кандай болуп атат? Демек, ким каршы чыкса, ошого карата куугунтук иштер козголгон бизде бардык эле билебиз. Бирок эң негизгиси бизде мисалы үчүн парламентте жанакындай неприкасаемыйлар болбош керек. Албетте күнөөсү болсо, далилденсе, кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Бирок мыйзам иретинде. Бизде саясий иретте болуп атпайбы көп нерсечи. Мына ошондойлордон алыска кетиш керек. Ал эми чыныгы коррупцияга малынган болсо, факты далил болсо, бул жерде маселе болбош керек. Биз экеле бүгүнкү күнү экеле мындай багытка бөлүнүшүбүз керек. Биз жанакы коалициялык көпчүлүк, анан оппозициялык азчылык эмес. Биз адилеттүүлүк, анан адилетсиздик эки жака бөлүнөт да. Биз адилеттүүлүк жака бөлүнүш керек. Биз оппозиция дебей, коалициялык көпчүлүк дебей, башка дебей, туура айтса туура деп, туура эмес айтса туура эмес деп айтканга баарыбыз үйрөнүш керек. Мына ошондо гана саясий буйртмалар болбойт, мамлекет өнөт, өсөт. Жана албетте мындайча айтканда саясий өзгөрүүлөр болбойт, нааразычылыктар болбойт. Эл дагы менимче бул багытты туура кабыл алат. Адилеттүүлүктөн тайбашыбыз керек.
Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.